Иран менен Израилдин ортосундагы тирешүү 2026 жылдын 14 апрелине карата эң жогорку чыңалуунун чегине жетти. Дүйнөлүк алдыңкы маалымат булактары бул кагылышуу эми ачык аскердик талаадан масштабтуу экономикалык жана дипломатиялык согуш фазасына өткөндүгүн кабарлашууда. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналыбызга катталып баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Reuters агенттигинин билдирүүсү боюнча Пакистандын борбору Исламабад шаарында өткөн Иран менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы сүйлөшүүлөр эч кандай натыйжа бербестен аяктаган. АКШнын делегациясын жетектеген вице-президент Джей Ди Венс Тегеранга катуу талап коюп, уранды байытууну 20 жылга толук токтотууну сунуштады. Бирок Ирандын мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, Тегеран бул талапты өлкөнүн суверенитетине кол салуу катары баалап, Вашингтондун убадыларына ишеним жок экендигин расмий түрдө жарыялады. Бул ийгиликсиз сүйлөшүүлөрдөн кийин Иран өзүнүн ядролук программасын коргоо үчүн каршылык көрсөтүү стратегиясын жаңы деңгээлге көтөрөөрүн маалымдады. Сүйлөшүүлөрдүн үзгүлтүккө учурашы дароо деңиздеги абалга таасирин тийгизди. Британиянын Financial Times басылмасы жазгандай, Америка Кошмо Штаттарынын борбордук командалык башкармалыгы Ирандын бардык постторуна карата толук деңиз блокадасын жарыялады. Буга жооп катары Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу Парсы булуңдагы бир дагы порт коопсуз болбой тургандыгын эскертти. Ал эми Кытайдын CCTV борбордук телекөрсөтүүсү блокадага карабай Кытайдын танкери Ормуз кысыгынан өтүп кеткендигин кабарлады. Бул окуя дүйнөлүк базарда мунайдын баасынын $100 ашып туруксуз болушуна негизги себеп болууда. Франс пресс агенттиги жана Россиянын ТАСС маалымат кызматы билдиргендей, Израилдин Ливандын түштүгүндөгү Мааруб шаарына жасаган аба соккусунан бир үй бүлөнүн 7 мүчөсү каза болду. Ирандын ички инфратүзүмүнө келтирилген зыян өтө чоң. Вашингтон Пост гезитинин маалыматына таянсак, Ирандын ракеталык потенциалынын 80%, тактап айтканда 190дон ашык учуруучу курулмасы жок кылынган. Иран тарап келтирилген жалпы чыгымды $270 миллиард деп баалап жатат. Ошону менен бирге Ирандын жогорку жетекчилигинин өкүлү Моштаба Хаменеи мурунку соккулардан жаракат алгандыгына карабастан өлкөнү башкарууну улантып жаткандыгы белгилүү болду. Учурда дүйнөлүк коомчулук масштабтуу согуштун экинчи толкунун алдын алуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин чечимин күтүүдө. 8 апрелде түзүлгөн убактылуу келишим иш жүзүндө үзүлүп, тараптар позициялык согушка өтүштү. Иран өкмөтү Израилге аскердик жардам берген коңшу араб өлкөлөрүнөн миллиарддаган доллар компенсация талап кылууда. Биз кырдаалдын өнүгүшүнө тынымсыз көз салып турмакчыбыз. Каналыбызга каттала кетиңиздер, баяныбызды бөлүшө кеткенди унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.